Ошончо кээ бир алымдар айтат да, бизде пешин намазы 4 рекет го. Жума 2 рекет. Жумадагы 2 рекет кайга кетти? Ошол хутба дейт ошол. Ошон үчүн имам хутбада сүйлөп аткан мезгилде адамдар я Алла айтат болуш керек. Ал мезгилде айтып атпаймынбы? Дуа кылынбайт. Болгону кээ бир адамдар айтат, имам хутба кылып аткан ортосунда отурат го бир аз. Ошол мезгилде дуа кабыл болот десе, кээ бир алымдар ошо астагфирулла дегенге гана уруксат берген. Аллах мени кечирбең. О, Аллахым дегенге да болбойт. Баягы абалдасың сен. Ал мезгилде намаз окуу да дурус эмес. Ханафи мазхабтын эрежесинде. Сүннөткө кечигип келип калсаң, Сүннөткө таштайсың. Жума бүткөндөн кийин окуй бересиң аны. Убактысы бар да. Эмне себептен ушундай эреже киргизген десе, себеби хутбага чыгып, ошол жерде имамдын, сен жаман көргөн имам болсо дагы, мүмкүн сенин пикириң келишпеген имам болсо дагы, ал пайгамбардын макамындагы адам. Пайгамбардын амалын аткарып атканда, пайгамбардын урматына сен ошондой кылып турасың. Себеби Жума сүрөсүндө Аллах Таала пайгамбарыбыз хутба кылып атканда, адамдар бир жактан кербен келгенде пайгамбарыбызды таштап, кербенден товар алганы кеткенде пайгамбарыбыз жалгыз хутбада калып кеткен. Ошондон кийин ушундай эреже кирип, эмне кыласың? Хутбада эч жака жылбайсың. Ватаракука қоима дейт. Сени турган абалыңда таштап кетти деп. Көбүнчө мунафыктар болгон, алар жана эки жүздүүлөр. Ошол сүрөт болбош үчүн минбарга чыгып имамдын хутба кылып аткандыгы пайгамбар хутба кылып аткандай таризде өтүш керек. Ошон үчүн важип. Намаз окуганга да болбойт. Эми сиз элестетиңиз. Хутба болуп атканда намаз окуп аткандарды көрүп атасызбы? Ошолорду караңыз эле. Ошолордун 90% Ханафи мазхабтын системасы менен намаз окугандар. Карап коюңуз эки жума барганда. Ошол имамга хутба болуп атканда мынайтип намаз окуп аткандар көрөсүз. Алар Ханафи мазхабтын эрежеси менен эмес, башка бир жолдун эрежеси менен. Демек, аларда боло бериши мүмкүн. Бирок Кыргызстанда сен бир системага кел да, бирөөлөрдү алагды кылба. Сен хутбаны окугуң келет, ал жерде жакшы сөз болуп атат, пайгамбарыбыздын осуяты айтылып атат. Бирөө сени тебеле, бирөө намаз оку, биш деп атса, хутбаны укканга сага тоскоолдук берилет. Ошон үчүн Ханафи мазхабтын эрежесине кирсек, адамдар намаз окубайт ал мезгилде. Ал мезгилде бирөөнү бирөө аттап өтпөйт. Баардыгы жанагы теспенин таштарындай тизилип туруп хутбаны окушат. Биздин Ханафи мазхабка окутуп, ушул мазхаб, ушул системага кирелүү дегенибиздин ынтымакка чакырган биринчи нерсе ушу.